Булар 24 миллион төлөш керек. Ошондо Вега компаниянын ошол жердеги кишилерин абдан көп аракет кылдык. Чогуу жазайлы, односторонний болуп калбасын. Десек, Вега компаниянын бир представители келет да, мен финансы менен тийишем жок дейт мен. Мен технический часын карайм дейт. Өзү финансы менен заниматься эткен, бир жолу келди деп уктук, бизге кезикпей кетти. Ошого карабастан биз 24 миллионду жанагы начлет эткенибиз ошол. 11 миллионду төлөп бердиңер, эми 24-төн 11-ди алган, дагы 13 миллион төлөп бересиңер деп жыйынтык чыгарганбыз. Рахмат, мен сизди түшүндүм. Бул маалыматты алганбыз, биз билебиз. Бирок мен негизги маселени айттым. Ошол договор биздин өкмөт менен Вега компания ортосунда договор түзүлгөн. Ошол договорду текшергенсиңерби, ошол мыйзамдуу, мыйзамсыз эмеспи деп мен ошого гана сурап берип атам. Же алар сиздер юридикалык жактан ага оценка бере албайсыздарбы? Биз ага бере албайбыз. Сиздер только жумушту карагаңар, туурабы? Договор. Анда өкмөт менен Вега компания ортосундагы болгон договорду бизге эртерээк берсеңиздер. Рахмат. Азыр сиз айтып жатпайсызбы? Биз алардан сурасак, бири-бирине ссылаться айтып коюп жатат депчи. Анан сиздер анда договорду түзгөн кишилерге кайрылбайсыздарбы? Силер кандай договорду түздүңөр эле? Силерди бизди укпай, мисалы үчүн мындай Кыргызстандын ичиндеги деле жөнөкөй эле компаниялар болгон, мындай масштабный болуп атат. Мамлекеттин ортосундагы компания болуп жатат. Кыргызстандын ичиндеги эле жөнөкөй эле компаниялар договорду юристтер менен грамотный кылып түзүшөт, туурабы? Берилген суроолорго, берилген требованияларга же суроолорго так жооптор келиш керек. Анан ошол суроолорго жооптор келбесе, наркы компания, аткарбай жаткан компания бир определенный убакыттын ичинде жооп бере алыш керек. А сиздер болсо ошончо жылдан бери жооп ала албай келе жатабыз деп жатасыздар да. Бул деген мындай жаш балдардын эле сөзүн сүйлөп жатасыз да, таптакыр бир болбогон нерсени айтып жатасыз. Анан мынау эме боюнча секретно түзүлдү деп жатпайсыздарбы? Секретно түзүлгөндүн кимдин требованиясы болгон? Секретно түзүлөйлү деп. Эмне үчүн секретно түзүлдү? Мисалы үчүн, мына биз азыр комиссия түзүп, ушул маселени карап жатабыз да. Ушул күнгө эң катуу, эң курч болгон маселелердин бири ушул мына именно безопасный город жөнүндө болуп жатат. Көптөгөн элдер, көптөгөн 95% айтсам да жаңылышпаймын, ошончо адам нааразы болуп жатат. Аябай көптөгөн суроолор берилип жатат. Бирок ошол суроолорго бир дагы так жооп эч кимден келбей жатат да. Биз ошолорду эске алып ушундай комиссия түздүк. Бирок ушундай комиссия түзсөк, сиздер болсо жок, ал договор секретный экен деп бербей жатасыздар. Ал договор мына депутаттарга эле берилиш керек экен деп жатасыздар да. Ошол договор биздин колубузга тийсе эгерде, биз ушул депутаттар отуруп алып эле, мына 4-5 депутат, билем канча депутат. Ошолор бири-бирибиздин ичибизде сүйлөшүп, биз айта албайбыз, бул договор секретный экен деп калып кетиш керекпи? Бул эмне деген договор болот да бул? Бул кандай, бул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эмне үчүн иштеген жоксуздар? Эмне үчүн андай нерселерге сиздер допускать эттиңиздер? Сиздер деле өкмөттүн мүчөсүздөр, туурабы? Сиздер деле бул жерде ответственный болушуңуздар керек. Анан азыр олтуруп алып, жок биз эчтеке билбейбиз, бул секретный түзүлүп калган экен дегениңиздерди кандай түшүнсөк болот? Мына биз азыр мисалы үчүн бул жерде мына төртөөбүз олтурабыз, төртөөбүз мынтип шуурашып олтура беришибиз керек экен. Бул жер мынтип калыптыр, тиги жер тигинтип калыптыр деп. Ошондойбу, Бул кандай, эмне деген нерсе бул? Бул бүткүл элдин кызыкчылыгы үчүн түзүлүп атса, бул безопасный городчу. Анан секретно түзүлүп алса, бул эмне деген нерсе да? Ошонун жооп таппасаңыздар көрсөтүп коюн деп атам. Эмне үчүн секретно түзүлдү? Эмне үчүн ошол секретно деген пунктка сиздер макулдук бердиңиздер? Бул жерде ушунча 6,5 миллиондон ашык калктын кызыкчылыгы козголуп жатса. Мен бул жерде жооп бергендин астына бир кошумча алып коеюн. Бурул Кылычбеков. Мына мен жаныбызда секретный отдел отурат. Мына мага келип атат секретный деп. Мен буну прессага да бере албайм, көрсөтө албайм, даже копия кыла албайм. Мен буну азыр мына сиздерге окуу түрүндө гана мына азыр мен уруксат сурап атам, окуу түрүндө мен берейин. Окусун, анан бирок кайтарып берет экенсиздер да. Только депутаттарга. Да, мындай болбойт. Бизде кайсы көрөшүп атабыз? Секретный отдел. Сиз айттыңыз, депутаттар с момента принятия присяги доступ к секретным материалам имеет доступ. Эгер келген болсо, ар бир депутатка, комиссиянын мүчөлөрүнө за подписью тапшырышыңар керек.
А если ошол депутаттардан утечке кеткен болсо, согласно ДСП катары алар өздөрү жооп берет. Кармап отурганыңар такыр туура эмес. Биз еще важнее секретный маселелерди депутаттар карап жүргөнбүз буга чейин. Он представитель... Yok, düşünüyorum. Согласно ДСП, виза кылып, ознакомить члена комиссии за роспись менен десеңиздер, биз таанышып буга чейин билмекпиз да ушунун ичинде эмне деген содержание бар, канча сумма каралган, мүмкүн да биз вопрос бере алат элек, канча ошол каралган сумманын канчасы освоить этилди, кайсы срок освоить этиш керек эле Вега тараптан, 2 миллиард 320 миллион сомдун канчасы освоить этилди, канчасы эмне себептен освоить этилбей калды, ким жактардан мүчүлүш кетти, Вегадан болсо, значит, Вегага биз тиешелүү суроону беришибиз керек эле. Маселелер көтөрүлүп атат, тиешелүү жерлерге коюлган разметкалар коюлган эмес, хотя контрактта ал жазылса керек эле. Мына ушул маселелерди коюшубуз керек эле да. Ошого жараша керектүү маселе болгон болсо, биз ушул жерде эле комиссияда жабык эшик түрүндө без прессы карап койсок болот ушул нерселердичи. Убакыт кетип атат да. Ошону жооп берсеңиз, почему вы сделали секретным? В чем секретность здесь? Почему нельзя его на общественность отдать? Ачып берип койсок эмнеси жаман? Этот договор был заключен между тогда Государственным комитетом информационных технологий и связи, вице-председателя ГКИЦ и акционерным концерном радиостанции «Вега». Этот договор был заключен 12 ноября 2018 года, где этот пункт был прописан, что передача третьему лицу договора осуществляется только при согласии сторон. Вот. И при передаче этого документа в адрес комиссии мы также получили сначала согласие от Веги, что мы можем предоставить вот для таких-то вот работ, и после этого только мы смогли передать этот договор. Он не секретный, но там есть такой пункт, который предусматривает, чтобы было согласие сторон. И Вега не может передать этот договор третьим лицам, и мы не можем передать. Биз анда сизден талап кылабыз. Сиз депутаттардын атынан Вега менен сүйлөшүңүз дагы. Биз талап кылабыз бул соглашенияны ачыкка чыгарсын. Сиздер сүйлөшүңүздөр, сүйлөшүү жүргүзүңүздөр. Буну эч мындай эгер бир кандайдыр бир цифралар эле болбосо, калганын чыгара турган болсо чыгарып берип коюңуздар. Буну коомчулук талап кылып атат. Ошону сиздер анда биздин мына өзүнүн бүгүнкү чечимибиздин ичине киргизип коелу. Биз ошону сиздер сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бизге кийинки жыйынга чейин ушул маселени чечип берип койсоңуздар. Биз ал жагын тактап анан берелик анда ошол. Урматтуу депутаттар, кимде дагы кандай суроо барбы? Суроо бериңиз. Менде тактай турган ирет, өткөндө комиссияда каралган, берилген суроолор боюнча бүгүнкү күндө информация барбы? Биздин жыйыныбызды дагы бир айга, жыйыныбыз эмес, биздин комиссиябызды бир айга узартканга байланыштуу бүгүн ошол токтомубузду белгилеп койсок, андан кийинкиге толук информацияны алып келип беришет. Сот анализ кылып берет. Себеби ошол жерде баарыбыз тиешелүү маселелерге биз талап кылып запрос берген элек, ошол запрос биздин колубузга тийген жок. На какой стадии комиссиянын иши боюнча промежуточный информация биздин колубузга келбеди. Кайсы мекемелер тарабынан берилген суроолорго кандай информация берди. Бүгүнкү күндө төрага, урматтуу төрага, ошол маселелер боюнча комиссиянын мүчөлөрүнө ушул информация жок да. Биз алган информация боюнча өткөн боюнча эле кайра дагы отуруп атабыз. Бул комиссиянын ишинин тез арада бүтүшүнө чоң мүчүлүштүк берет. Тиешелүү мамлекеттик органдар да ошол информацияны бердиңерби, бербедиңерби, буга да көңүл буруп коелу. Эгер берилек болсоңор, бергиле. Силердин берген информацияңардын негизинде биз өзүбүздүн корутундубузду чыгарышыбыз керек. Счетный палатанын 2019 жылкы текшерилген боюнча жыйынтыктоочу справкасы бар да, ошол 20 жыл текшерилген жокпу, эмне үчүн текшерилген жок, показатели 20-21 боюнча Вега компаниясынын тиешелүү биздин мамлекеттик орган министерство тарабынан силерде информация түшүп атабы, канча мамлекетке акча түштү, ай сайын,
нарастающий жылдан жылга канча нарушение болду, ошол нарушениеден канча сумма түштү, канчасы түшпөй калды, канчасы сүзөөнүн порядка кетип атат, ошону менен бирге эл тарабынан болуп атат. Кечээ биз мыйзамда кабыл алганбыз, каникула чыгаардын алдында 70%га чейин кыскартуу боюнча, бирок кээ бир жол эрежесин бузгандар боюнча 70%га кыскарылбай мурдагы боюнча калыптыр. Ошол боюнча дагы информация берсеңиздер, кайсы жол эрежесин бузуу боюнча өзгөрүлгөн жок, кайсы эрежелер боюнча 70%-на кетип атат. Себеби кайрылган водительдер тарабынан кайрылуу болуп атат. Төлөгөнү барганда мурдагы боюнча эле 100% төлөп атабыз кээ бир статьялар боюнча. Эмне үчүн алар камтылбай калды? Айрыкча ГАИ кызматкерлери ошол системаны карап аткандар. По каким статьям подлежат вот 70%-ын кечирген? Кайсы статьяларга биз кошкон эмеспиз? Бул боюнча толук коомчулукка информация берилбей калыптыр. Жер-жеринде ушул маселени көтөрүп атышат, кайрылышыпчы. Көтөрбөйсүңөрбү депчи. 1000 сомдоруна 300 сом төлөнүп атат бир айдын ичинде. А кээ бирине боюнча толук шот коюлуп атыптыр. Ушулар боюнча информация бизге керек да. Сөзсүз түрдө мынабы Министерство связи өкүлдөр барсыздар да. Сиздер берсеңиздер толук информация. Ошол түзүлгөн контракттын негизинде мурда тех задание берилген да. Тех заданиянын негизинде утуп алуучу компания төмөндөгү перечень жумуштарды жасаш керек эле. До введения вот действия мынабы безопасный город. Ошол перечень жумуштардын канча жумушу аткарылды, на какую сумму, эмнеге аткарылбай калды Вега тарабынан. Аткарылбаган болсо, мамлекеттик орган катары көзөмөлдөөчү, экинчи тарап катары контрактка кол койгон силер тарабынан эмне үчүн ага көзөмөлдөп, аларды заставить этип анан аткарбадыңар. Мына ошолор боюнча толук бизге информация керек да. Сиздерде жок болуп атат. Целиком Вега компаниясынын менен түзүлгөн контракттын негизиндеги болгон толук маалыматты силер тарабынан аларга жөнөтүлгөн катпы, предостережениябы, ошого окшогон жөнөтүлгөн канча переписка болгон болсо, ошолордун копияларын толугу менен беришиңиздер керек. Биз оценка беришибиз керек. Сиздер ошол убакта реакция кылдыңарбы, кылбадыңарбы? Эгер берилген болсо эмне себептен Вега аткарылбады? Ошонун негизинен канчалаган бүгүнкү күндө мамлекетке ущерб келип атат? Же баягы айдоочуларга туура эмес баягындай жактан айып пулдар салынып атат деп туруп тактап чыгыш керек. Ошол мен ойлойм комиссиянын негизги корутуусунда, справкасынын корутуусунда ушул моменттер сөзсүз түрдө ачыкталыш керек да. Ошон үчүн мен сиздерден талап кылам, как комиссиянын мүчөсү катары, и счетный палатадан, и мамлекеттик органдардан ошого түздөн түз тиешеси бар. Ошол кыска мөөнөттүн ичинде берсеңиздер, урматтууларга керек болсо биз промежуточный өзүбүзчө отуруп алып ошолорду талкуулап, ар бир момент боюнча өзүнүн корутуусун даярдап справка менен кеткенибиз оң болот. Рахмат. Рахмат, Садык Сабирович эң туура белгилеп кетти жана туура замечанияны айтып кетти. Биринчиден биздин секретариатка сиздер тез арада свод анализ кылып берип бизге таратып бериңиздер. Биз промежуточный отурумга бизге толук маалымат болуш керек. Биз эмнени запрос кылдык эле, эмнени алдык, эмнени ала элекпиз, ала элек болсо эмне үчүн ала элекпиз, жана ким тоскоолдук кылып атат деген свод анализди тез арада кылып берсеңиздер. Анткени биз бир айга комиссиянын ишмердүүлүгүн чоздук, бирок буну биз бүтүрүп бир ашып кетсе бир 3 отурум деле кылсак кылабыз. Ошо менен биз комиссиянын жыйынтыгын аягына чыгарып коебуз да бүтүрөбүз. Ошондуктан ошол сиз айткан туура промежуточныйга чейин ушулардын баардыгын алып келип бергиле секретариат толугу менен. Андан сырткары мына счетный палата сиздерге дагы айтылып кеткен информацияларды толугу менен бизге берип койсоңуздар, эгерде кайсы бир министрликтер берилек болсо, секретариат заранее берип айтып коюңуздар немеге ведомстволорго, алар дагы толуктап маалыматтарды берип койсун. Биз кийинки жыйында уже практически подытоживать этегенге бара турган болуп калышыбыз керек толугу менен. Урматтуу бүгүнкү ошол комиссия мүчөлөрү, биз өзүбүздүн ушул ишмердүүлүгүбүздү узатуу боюнча токтомго сиздер макул болсоңуздар, мен буну жибертирип, кийинки ушул келаткан жумада бир айга узатып алсак, биздин ишмердүүлүгүбүз толугу менен болот. Ошон үчүн дагы бүгүн жолугушубуз керек болчу. Андан сырткары дагы кимде кандай суроолор болсо, мына ошолорду толуктап койсок, баягындай сиз айткандай кийинкиге толук даяр болуп калайлы. Сиздерби Айбек Жапарович келиңиз. Менде сунуш бар.
эмки олтурумга Вега компаниянын өкүлдөрү да келиш керек. Ошонун дагы туура протоколдук секретарь жазып алгыла, сөзсүз түрдө алар да келсин. Анан дагы бир сунуш турага. Бүгүн мына 9 сентябрь так эле датасын белгилеп койбойлубу? Что буларда күтүп телефонограмма качан түзүлөт экен дебей, кийинки жумада промежуточный отурумду кылайлы. Мына ушул эме болбосоңуз четверг эле кылып коелу. Мына бүгүн четверг экен, кийинки четверг, Кийинки ар жума сайын өткөрүп, ар аягына чейин сессиядан кийин өткөрөбүз. Сессиядан өткөзөбүз, болбосо перерывда 4 өткөзөбүз. Айтор кийинки четверг 4 деп турайлы. Мына ар дайым четверг күнү 4 өткөзө турган бололу дагы. Жана айтып кеткендей, максимум 3 отурум, ошо менен бүтөт, ошо менен болду. Жыйынтыгын чыгарабыз. Дагы кимдер калса? Келиңиз. Менде бир сунуш. Бул Веганын бул жерде бир представители бар. Ошол жигитти тааныйм, бир-эки киши келет. Ал эч нерсеге жооп бере албайт. Технический вопросторду эле кичине айтыш болбосо, финансыга келгенде эле Москваны айтат сразу эле. Ошол жерде мен чоңдорум ошол жака башыйм дейт. Эмкиде мына биздин депутат суранып атпайбы, Веган представители келсин деп. Ошол киши келет, бирок эч нерсе чечилбейт анын. Ошол жерде Москвадагы кайсы жерде финансовый вопросторун чече турган кишисин чакырса болот бекен, мүмкүн бекенби? Бир жолу бетме-бет сүйлөшүп көрөлүчү кандай киши экен ошол. Ушул менин сунушум ушул. Ал тиги технический вопрос менен келген эч нерсе чечпейт. Келет, мен билбейм деп кете берет кайра. Тура. Госкомиссия, вот тоже пригласите тогда, попросите их приехать. Мы с ними, ну, обычно мы с ними переговоры ведем по ВКС, по работе, но мы с ними проработаем этот вопрос, Хорошо. если будет возможность. Ну, тогда, возможно, мы тоже также с ними соединимся. Может быть, мы тоже такую же сферу сделаем, хорошо? Да, если Посмотреть. есть такая возможность, мы тогда договоримся, чтобы можно было будет принять. Дагы барбы, урматтуу депутаттар, суроолор? Сунушуңуз барбы? Келиңиз, айтыңыз. Айтып атабыз, кийинки жума 4-нө дагы ошол чогулуп, жана тактайлы. Биринчи очередь мен ойлоп атам, ушул Госкомитет өзүнүн немесин бериш керек, жанагы договорный обязательство боюнча. Алар эмне жумуш аткарды, булар эмне жумуш аткарды, эмне болду, ийне жүүнө чейин бир толук маалымат бергенден кийин бир ууп көрүп туруп, анан ошого жараша дагы бир жыйынтык жашы кандай кылат, неме кылып айыстар боясын мүмкүн болсо. Мунсуз, бул толук маалыматсыз, мен ойлойм, дагы эле сурайып алып, дагы эле ушинтип чогулуп, дагы эле ушинтип булар толук маалымат бербей, же мен коллегам айткандай, же Москвадагы представители жооп бербей, ушундай боло бербей, өздөрү бири-бири менен биринчи такташып, толук эмне болуп аткан маалыматты ууп көрбөйлүбү дейм да, ушул Госкомитетте. Тура сунуш. Азыр мына секретный отдел келди. Копия кылдыңызбы? Депутаттарга таратып берип койсоңуздар, под роспись бериңиз. Мына Кудай буйрса, мен ойлойм, ушуну дагы көрүп алгандан кийин бизде дагы бир топ жыйынтык чыгат. Анан если керек болсо биз закрытый өткөзсөк да болот. Мүмкүн азыр Буну мындай кылсак болот да, в принципе, баягы тиешелүү маалыматтар келгенден кийин в ходе обсуждения на комиссии карап туруп определим кимдер калыш керек, кимдер калбаса калганын залдан чыгып турса, камера болбойт, мы в закрытом режиме можем посмотреть. Мен айтарым мындай да, Вега компаниясы туура сырттан келген компания. Биздин максат, биздин мамлекеттик мекемелер алар менен түздөн түз иштешип аткан мекемелердин кетирген мүчүлүшү биз көбүрөөк аныкташыбыз керек. Эгер биз жактан кетип аны кылбасак, Вега компания да частный компания да. Ошон үчүн биз өзүбүз тарапты көбүрөөк баа берели, көбүрөөк тактайлы. А финансы жагы боюнча эгер керек болсо, мен ойлойм, счетный палата сиздерде 19-жылдагы болгон маалымат боюнча башка маалымат жок да. Бизде мүмкүнчүлүк барбы, комиссиянын атынан поручение берип, Вега компаниясы көп эле чоң эмес, кыска мөөнөттө карап, бүгүнкү күнгө чейин хотя бы 20 жылкыны да кошуп, акыркы 6 айдыгын да кошуп, кирген акчасы, количествосы боюнча, финансовый жагы боюнча булар бизге чукул мөөнөттө маалымат даярдап берсе дегенге. туура болот эле. Бир жумада максималдуу түрдө кылып бере аласыздарбы? 10 күн хотя бы.
биз комиссиянын атынан сиздерге официально запрос жиберели. Ушул боюнча бизге карап берип коюңуздар, Анткени бизде свежий информация болсо дагы биз ал менен тыянак чыгарганга да оңой болот эле. Макулбу? 2019 ал башка, бирок азыркы мына жаңы дагы бир карап берип койсоңуздар. Анда чечимге да кошуп койгула, ушуну Айбек. Чечимди берели. Келиңиз. Бурул Кулчбек. Азыркы сиз айтып жатпайсызбы? Ортодо отурган киши мына билбей калдым. Кечиресиз. Счетный палатада өкүлү. Сиз айтып жатпайсызбы? Баарына чогултуп алып, анан кийин чогулбайлыбы депчи. Мындай да баягы заинтересованный жактар эч кимге жашыруун эмес да уже жаңы выбор белгиленди. Мына булар комиссия жетишпей калат, жаңы выборго таркап кетет деп анда чогулбай жүрүшө берет. Андай кылбай биз азыр белгилеп атат кийинки четвергти. Ошондой ишти алып бара беришибиз керек. Аларды күтпөй эле коюшубуз керек. Кечирип коесуз, мен өзүм сунушум моундай деп атам да, негизи буларда так маалыматтын бардыгы канча акча тигилер менен кандай иш жүргүзүп аткан боюнча эки мекеменин ортосунда бүт аны бар да. Ошону толук көрмөйүнчө, толук билмейинче биз эчтеке деп айта албайбыз. Биз ошону сизге алып беребиз. Сизге ошонун бардыгын болгонун сизге алып берип, аны беребиз. Булар сизге эч качан мындерде толук айтып бербесе дагы, биз сиздерге акыркы маалыматтардын акыркысын алып беребиз. Макулбу? Дагы бир суроо да, мына акыркы дагы мына көрүп атабыз, жолдордо бир топтогу камералар коюлуп баштады. Ушул боюнча маалымат айтып берип койсоңуз, бул эмне экинчи фазабы же эмне? Бул экинчи этап проекта, бул жана китайский компания менен ошол. Бул уже Кытай компаниясы. Бул Кытай компаниясы ошол камераларды ишке киргизилип баштады. Ошол жумуштар жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Бишкек Ош шаарында камералар уже установкага башталды, башка жактарда строительно-монтажный работалар жүрүп жатат. Общий сложности кандай болот? Канча болот? Общий сложности бул бүт Кыргызстанды камтыйт бул проект. Бүт 7 областка камералар кирет. Бул бардыгы 300 точкага кирет. 306 точка болот бул жакта. 2000ге жакын камералар коюлат. Алар дагы ошол нарушенияларды фиксировать этет. Ал жерде трехножкалар жокпу мына Кытайда? Ал жакта передвижной бар, 40 передвижной комплекстер бар. Ошолор кирет ишке. Кайра дагы. Ладно, кел суроо бериңиз, кел. Мен бул жерде секретный материалды силер отчетуңарды эле берсиңер, контракт кайда? Отчет счетный палатанын эле отчеты, выпискасы из отчета о проверке боюнча берипсиңер да бул жерде. А мы же просили сам контракт, подписанный Министерством связи, Госкомсвязи менен. Контракт, подписанный вами, где указывается обязанность сторон и сроки, а бул жерде счетный палатанын текшерүүсүнүн справкасы. Аларды секрет кылып атышпайбы жанагыдай бизге окутканга берет. Именно ошол договор сопроводительный письмо менен кеткен ДСП түрүндө, ал прилагаться этилиш керек болчу. Кана? Не, такыраттан жок болуп атпайбы, секретный берип атасыңар бул. Счетный палатанын выпискасын алып атабыз бул. Биз договорду сураганбыз да. Договорду сураганбыз. Өкмөт менен Вега компаниянын ортосундагы договорду сураганбыз. Сиздер болсо бул жерде счетный палатанын чечимдерин гана тиркелеп берип атасыңар да. Биз анда тактайлык бар. Биз ошол Сиз тактасаңыз, биз азыр мына жаңы албадык. Биз жаңы алган бул такыр эле счетный палатага тиешелүү эле справка экен, выписка. Бизге четко ар бир адресине, ар бир депутаттын намына соглашениянын өзү керек. Биз мына ошол соглашение алдык деп отурупбуз, бул соглашение эмес экен. Бизге соглашение керек. Ошол соглашение каякта? Хорошо, аны тактап анда жиберебиз эгер. Неме, Асел Автандилбековна, да, заместитель министра, да? Сизби? Сиздер эмне жогорку кеңештин комиссиясына ойношуп атасыздарбы? 2 ай 3 ай өттү, вокругда около. Биз Догоев менен мен лично өзүм телефондон сүйлөшкөнмүн, бирок Маматалиев Мерлан Абдрахмановичтин атына кеткен, ошол жактан таанышсаңыздар болот деген эле. А это контракт нету. Значит, есть ушул жерде эле билинип турат, силердин жаап жашырган бир балаңар бар да. А что такого? Муну көргүзгөнгөн же мындай условия деп айтканга. Вот с каждое действие бизден баягы сомнение пайда болуп атат. Именно Министерство цифрового развития. Ал жактан Вегадан макулдугу келген бизге ал контрактты берүүгө. Анан ал кеткенин биз барып тактайлык. Бул жакка кетпеген болсо эми ал жактан уже сотрудниктар менен. Мына биз азыр жөн эле мындай бизди алдагандай эле болуп калды да. Биз могу жерден алдык деп сүйүнүп ачып калсак эле, бул жерде жок андай соглашение.
Бул счетный палатанын выпискасы, бул совсем башка. Урматтуу төрага, биз секретариатта комиссиянын секретарында кимдер иштейт? Алардын да ишмердүүлүгүнө катуу тапшырма берип койсоңуз, это же такой подход. Биз аларга ишенип турсак, как төрага, зам төрагасы биз сиздерге ишенсек, а материал жок мындай. Анда комиссиянын ишмердүүлүгүн кандай кылабыз? Туура айтасыз, комиссиянын ишмердүүлүгүнө тоскоол кылгандардын баардыгына биз рекомендация берип жумуштан кетүүнү сунуштайбыз. Биринчиден, экинчиден биз толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде баардыгынан тактайбыз, эгерде кайсыр бир чиновник же бир кайсыл бир министрлик ушунун баардыгын биздин комиссиянын аткарбаса, биз конституцияга ылайык толугу менен жоопкерчиликке тартуусун талап кылабыз. Бул бир. Ошону эске салып коюңуздар, урматтуу могу жерде отурган министерствонун өкүлдөрү. Бул жерде биз жөн эле чогулган жерге жок да, бизде деле убакыт бар, өзүбүздүн деле ишмердүүлүгүбүз бар. Ошон үчүн так запрос кылган нерсеге так айтып бериңиздер. Анткени бул комиссиянын жыйынтыгы чыгат. Жыйынтыгы менен силердин өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүз каралат. Бул оюнчук эмес, сизге дагы бир жолу айтып коеюн эле. Ошон үчүн азыр мына секретариат дагы бир жолу силерге өтө каттуу биринчиден замечание. Ушул иштеп аткан балдардын баардыгына буга кайдыгер карабай баардыгын бизге толук маалыматты бергиле. Биз кийинки жумага чейин, мына понедельник күнгө чейин толук маалыматты бизге свод анализди берип койгула. Ким кандай жумушту аткарды, ким кайсыл министрлик жообун берди, запросторду аткарды, ким берген жок. Андан кийин биз өзүбүзчө отуруп анан чечим кабыл. Анда урматтуу коллегалар, мен сиздерге четверг күнү ал общий болсо, среда күнү биз жыйында эле аркы жагын өтүп алып, бир сыйра ушул анализди карап алалы. Секретариат к среде должно быть всё готово. Хорошо? Ошондо бир анализ кылып алалы. Туура эле, сүйлөштүк анда. Дагы суроо барбы? Урматтуу төрага уруксат ба? Келиңиз. Биринчи саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү отурумдун катышуучулары. Мен төрага сизге суроом бар эле биринчи. Ушул комиссияга жарандык коом же журналисттер катышууга уруксат? Бул негизи мүмкүнбү ичине комиссиянын мүчөсү катары кирсе? Комиссиянын мүчөсү токтом менен депутаттардын арасында гана болот, а жарандык коомдо же башкалар каалаган учурда биз ачык айкын өткөзүп атабыз, керек болсо мына онлайн режимде өткөзүп атабыз. Эгер дагы биз бирөөнү чакырбай калган болсок же бир дагы тийиштүүлөр катышат элем десе, пожалуйста, биздин эшик ачык, келип катышып өзүнүн сунушун айтып, бизге кайра тескерисинче жардам бергенге толук мүмкүнчүлүк болот. Бизге керек болсо ошол жактан жардам бериңиздерди суранабыз. Жок, ушул комиссияга биз жардам берели деп жан дилибиз менен бул долбоорду биз жакшы көптөн бери жүзөтүп этип келатабыз. Бул жактагы махинацияларды көбүн билебиз. Ошон үчүн биз суранат элек, бизди официальный ушул жака мүчө катары кабыл алсаңыздар. Себеби азыр могу договорду дагы келишимди депутаттарга алат экен да, биз канчадан бери, 3 айдан бери чуркап жүрөбүз, келишим берип койгулачы депчи, бербей атат. Демек азыр депутаттар сиздерди да алдап, монтип шылдыңдап отурат да. Эми ушуга мүчө катары биз кирсек, биз да катышсак, ошол маалыматтарды окусак жакшы болот эле. Анткени бул жакта мамлекеттик долбоор канча 6 миллион кыргыздын жашоосу, алардын коопсуздугу жөнүндө сөз болуп аткандан кийин булар эмне үчүн киргизбеши керек? Анан экинчи вопрос, ушул комиссиянын эрки болобу, эгерде ушунчалык мына 13 миллион азыр счетный палата 2019-жылы айтып атат, бизге долг карыз өкмөткө, бюджетке төлөш керек деп. Келишимдерди так аткарбай атат. Эми ушундай махинациялар эми чү дегенде эле чыгып атат. Эгерде ушундай көйгөйлөр, ушундай ишмердүүлүгүнө бир тескери кетип атса, келишимди жокко чыгарганга болобу? Сиздердин эркиңиздер жетеби ушуга? Комиссиянын мүчөлөрүнүн. Биз бардыгын мыйзамдын жолунда кылабыз. Эгерде мыйзам бизге жол берсе, ага деге бардыгына даярбыз. Биз эң негизгиси, биз бирөөнү жабып, бирөөнү коргобойбуз. Биз болгону мыйзам түрүндө элдин гана талабын аткарабыз. Депутаттар ошон үчүн эл өкүлдөрү аталат. Рахмат. Анда коомчулукта бир кыпындай кадыр баркы жок компания бүгүн Кыргызстандын коопсуздугу жөнүндө иштеши бул абдан уят, мамлекетке бул чоң бир аброй алып келбейт. Жаңы бийлик келди, мына сиздердин да мөөнөтүңүздөр бүтүп баратат. Ушуга бир тиешелүү чараларды көрүп, биз каалайт элек ушул мамлекеттик долбоорду, коопсуздукка байланышкан маселени мамлекет өзү кайсы бир министрликтин астында ачса деген сунушту айтат элек да. Себеби мынау частный компания келип, бул жакта чоң системдик коррупция болуп атат да. Мына бүгүн биз тиге
эвакуаторлар жөнүндө иликтөө баштадык. Ал жакта да ушул эле көрүнүш, ушундай эле жагдай. Частный компания кирген, бир кылмыш үчүн 2 жолу жаза берилбейт да мыйзам боюнча. Бүгүн эвакуатор дагы жаранды тонуп атат, и ГАИ да тонуп атат. Ал жерде коррупция чыгып атат. Ушундай эле частный компания биздин мамлекеттик долбоорду алды, кааласа келет, кааласа келбейт, эч кимди тоготпойт. Анан эле махинация менен мыйзамсыз иштери менен барат дагы биздин чоңдор менен коррупциялык жолдорду ачып алган. Ошон үчүн бул компания менен келишимди жокко чыгартууну аябай өтүнөт элек, аябай суранат элек. Акыркы өтүнүчүбүз бизди ушул комиссияга мүчө катары кабыл алып бериңиздерчи. Анткени бул жакта деле мына 5 депутат отурат мисалы. Кана башкасы 13 депутат каттоодо турган. 5-өсү отурат. Реалдуу. Ошон үчүн мына бизди кабыл алыңыздарчы, биз сиздерге жардам берели. Эми урматтуу, сиздерди мына биринчи күндөн баштап сиздерге дагы ыраазычылык билдирип келебиз, катышып келатасыздар. Бирок биз баардыгын мыйзам түрүндө кылышыбыз керек. Комиссиянын мүчөсү болуш үчүн ал өзүнүн эрежеси боюнча депутаттар гана мүчө боло алат. Бирок сиздер активдүү түрдө эч бир кымытсыз, эч бир башка бир жагдайсыз эле биз менен аралашып мына отурасыздар. Керек болсо тетиги жакта эмес, мына чогуу биз менен отурасыздар. Бул дагы биз жактан ачыктыктын бир көмүскөсү айтсам болот да. Эми айтып аткан жанагы комиссияга кире турган, биз азыр эрежелерин карап көрөлү, бирок комиссияга киргизе албайбыз. Бирок активный член без права голоса, бирок совещательным деп, пожалуйста, биз менен отурганга эч бир тоскоолдук жок деп ойлойм. Экинчиден, эми балдар мындай, урматтуу активисттер, ар бир нерсенин эки жагы бар да. Биз бир жагынан мына өзүңүздөр көрүп атасыз, мына бир эле ак кеме гостиницаны карап көрсөңүздөр, мамлекетке өткөндөн кийин гостиница жок болуп калды. Частныйдын жакшы жагы дагы бар, анан жаман жагы да бар да. Менен бул компанияны эч бир защита кылган жерим жок. Бирок мен өзүм айтишник катары айта алам, биз өзүбүз муну иштетсек болот эле. Өзүбүз иштетип, толугу менен ошол акчаларды, кетип аткан акчаларды бизге калтырып койсок дагы болот эле. Бирок вопрос администрирования. Аны өзүбүз көп нерседен көрүп атабыз, көзүбүз менен көрүп атабыз. Мамлекетке өттү дегенде эле, мына ошо Витязды да карасаңыздар, бир жактан частныйда жүрдү эле, мамлекетке өткөзгөндө эле толугу менен туруп калды. Бир жактан өнүгүп өсүп келаткан пансионаттагы туруп калды да. Ушул жактан бизде негизи эле бул маселе эмес, негизи эле общий Кыргызстан боюнча ушундай биз өзүбүздүн бир проблемабыз бар. Ошон үчүн азыр буну тыкан карайлы, баарын карап чыгабыз, биз эч кимди коргобойбуз, аягына чейин бул маселени чыгарабыз. Сиздердин өтүнүчтөрдү эске алабыз. Макулбу? Башка суроо жокпу? Уруксат болсо, урматтуу комиссиянын төрагасы, бизде мен Кубан Садыров, автоюрист компаниясын жетектейм. Айдоочулардан көп сураныштар болду эле, ошонорго сиздерге жеткирип койсом, бизде 1,5 миллиондон ашык автоунаа бар, миллиондон ашык айдоочулар бар. Алар менен чогуу ошол көйгөйлөр бар болуп келген. Ушул коопсуз шаар киргенге чейин 2019-жылдан баштап 2,5 жыл болду ушул коопсуз шаар иштеп атат. Эми ушул айдоочулардын ушунча техниканын көйгөйүн чечүү бул оңой эмес. Буга деген жол, инфраструктура, айдоочуларды даярдоо, күбөлүк алып берүү, кооптуу участоктарды белгилөө, жарыктандыруу көп комплексный программа да. Эми бизде ушул коопсуздукту алып келебиз деп, коопсуз шаар киргизди да, ушул баарын чечебиз деп, коопсуз шаар кирсе эле кооптуу шаар жок болуп, коопсуз болот деп мындай түзүлдү эле. 2,5 жылда 2,5 миллион айып жазылды айдоочуларга. Общий суммасы 3 миллиард сомго жакын да. Былтыр 2020-жылы коопсуз шаар киргенден баштап улучшениялар, жакшы жактагар кетип баратабыз деп показательдерин укмуш реклама кылды эле да. Бирок ошол убакыт баягы ковидный былтыркы карантин убагына туш келди да. Быйыл мына коопсуз шаар киргенден кийин деле 500гө жакын жаран мындай жол кырсыктарынан каза тапты да. Бул былтыркыга салыштырмалуу 70-80%га баягындай көтөрүлүп кетет. Ушул жерден коопсуз шаар өзүнүн мындай максатына жетип атабы, коопсуздук каякта деген мындай айдоочуларда суроо болуп атат да, же болбосо ушул
коопсуз шаар деген мындай айдоочулардын чөнтөгүн каккан эле бир программабы дегендей ушундай айдоочулар бизге ушундай кайрылып атат. Эми ушул жерден айтайын дегеним, эгерде коопсуз шаар өзүнүн максатына толук жете албаса, эмне себептен бизде мисалы айыптардын чоңдугу бар да. Башка мамлекеттерде мисалы айып айлык акы менен байланып, көп болсо бир 3-5% түсөт да айлык акынын. Бизде кээ бир айыптар 7,5 миң сом, же болбосо бир мугалимдин, же болбосо бир врачтын айлыгын толук алып кетет. Бир эле нарушение да. Ошон үчүн сиздерди ушул айыптардын баягы чоңдуктарын бир сыйра карап, ушул айдоочулардын, кыргызстандыктардын бир эмесине келтирип берсеңиздер, ушундай маселени карап берсеңиздер деген биз суранып атат элдер. Экинчи маселе пения. Пениясы 100%ке чейин болот. Эгерде айлыгың бир айып айлыгыңа жетип атса, андан кийин дагы пениясы 100% болуп кетип атат да. Азыр эми бул жерде 70%тик азайтуу киргизишти, бирок ал 15 күндүн ичинде эле мына Айбек мырза суранып кетти эле. Бир айдын ортосунда кылгыла деп. Азыр деле кодекске 15 күн бойдон кетти да. Ошондой кол коюлат. Бир ай болобу? Ошондо деле эгер адам 5-6 миң иштеген адамдар кантип буну төлөйт деген ушундай моменттер бар да. Андан тышкары мына кайрылдык эле 3 буттуулар боюнча белгилер эмнеге коюлбайт? Эмне себептен биз мындай жарандар менен, ушул гос структура менен мындай сүйлөшүп келише албайбыз? Эмнеге белги коюп койсо болбойт? Аны оңой эле да, бир ошол Вега компаниясын байлап койсок эле мыйзамдуу түрдө коюлмак белгилер. Андан тышкары дагы ушул 3 буттуулар боюнча мына 2,5 миллион айыптын 50% ошо 3 буттуулардан алган. Коопсуз шаарда болгон айыптын жарымы 3 буттууларга байланган. Ошондуктан белги коюу, 3 буттууну туура орнотуу жана башка маселелер өтө актуалдуу. Ар бир экинчи айып 3 буттуудан. Андан тышкары да доверенностьтер боюнча коопсуз шаар киреликтен бери мына азыркы убакытта 1,5 миллиондон ашык айдоочу баягындай без доверенность эле айдап сатып өзүнүн мыйзамдуу укугун колдонуп келишкен да. Коопсуз шаар киргенден бери баягы машинанын ээсин жоопко тартмай бар азыр. Ушул доверенность менен миллион сомго чейин айыптар мойнуна илинип, бирок өзүнүн машинасын таппай жүргөн бизде жарандар өтө көп. Ушул маселени да карап берсеңиздер, бизде жол жоболору бар, сиздерге беребиз буюрса. Ошону чечип берсеңиздер. Мисалы биз Манал Саркулов отурат, бир да жолу мындай ушунча маселенин бирөөсүнөн да бир эме таба албай атабыз да. Сөзгө келмей жок. Мындан тышкары 7 сиздерге жаңы кагаздар бар экен. 7 түр ПДД бар да. Баягындай жол эрежелерин бузуунун 7 түрүн катташат шаардын ичиндечи. Бирок башка өнүккөн мамлекеттерде 7 түрдү каттабай эле кызылга өтүү, бул баягы жашоого, өлүмгө алып келе тургандай мындай кооптуу айып эме да, нарушение. Андан тышкары ылдамдык. Эмне себептен мисалы ушул кызылга өтүү менен ылдамдыкты эле калтырып, айдоочулардын чөнтөгүн кагып бербей, чындап кооптуу айыптар эле иштесе, могул линия, стоп линия деген майда баракат нарушенияларды мындай фиксировать этпей деле койсо кандай болот деген ушундай маселелер көтөрүштү да. Андан тышкары ушул 1,5 миллиондон ашык айдоочунун атынан түзүлгөн келишимди биз өзүбүз көргүбүз келет, айдоочулар көргүсү келет. Министерство цифрового развития менен бул бир кичинекей эле организация, Кыргызстан эмесиндеги. Биякта деген миллиондон ашык айдоочулардын акысы турат да. Ошол акыны бир частный компания урдап кетип атабы деп мындай элдерде кооптонуп болот. Сиздерди азыр көрүп туруп, сиздерге ушул Вега компаниясы дагы договорду бербей койгонун көрүп, бул деген өтө кооптуу маселелер да. Өтө көп айдоочу бар, 1 миллиондон ашык. Мындай эме эч жерде жок да. Айдоочулар эң чоң күч, Кыргызстанда эң чоң күчтөрдүн бири. Даже политический партияларда анчалык сандуу киши жок. Же бир эч бир эмеде мынчалык саны көп киши жок да. Бул деген эгерде ачык айкын иш жүрбөсө, азыр коопсуз шаар 2 келип атат. Ал
коопсуздук шаар 1-ге караганда 3 эсе көп да. Значит, азыр 1 миллиондон айып берип атса, эмки жылдан баштап 3 миллиондон айыпка жыгып баштайт да. Ошо менен коопсуздук шаар 1-ди коскондо 4 миллион нарушение жазып баштайт жыл сайын. Эгер ачык жүрбөсө, бул барып туруп бир жарылууга кетип калбасын деп биз сиздерге бүт даярдап артынан чуркап жүрүп ушул агайлардын бүт албай койдук. Азыр баягы айыптуулдар боюнча Айбек Жапаров жооп берсин, калганынан дагы жооп беребиз. Рахмат. Негизинен эң көйгөйлүү элдин көкүрөгүндөгү бир көйгөйлөрдү айтып өттү да. Биздин жигитибиз абдан туура нерселерди айтып өттү. Бирок ошолордун арасында жана штрафтар боюнча да айттыңыз. Штраф боюнча биз ошол палатада көтөргөнбүз. Жанагы 1000 сом жөнөкөй штрафтарды 300 сомго түшүргөнбүз. Эгерде мурун 15 күн ичинде төлөш керек эле, төлөсө 1000 сом болот да. Азыркы күндө 1 айга чейин. Туурабы? 1 айга чейин төлөнөт, 1 айдын ичинде төлөсөң, ошо 1000 сом штраф болсо 300 сомго түшөсүң. Силер жогоруда айттыңар 7500 сом штрафтар деп. Ошолорду азайтыш керек деп атасыңар, туурабы? Мен ага каршымын. Ошол 7500 сомду 75 000 кылсак деле мен ошого колдомокмун да. Анткени алар кандай? Алар 7-8 категориядагы штрафтар. Ал деген мас абалында жүргөндөгүлөр. Встречкага чыккандар. Алар деген адамдын эң бул коопсуздугу да жогору. Ошого каршы чыккандар. Жалаң байлардын, чоңдордун балдары жүргөн. Аларга наоборот 75 000 кылышыбыз керек. Жөнөкөй калың элдин жарандары кырсыктан каза болгондор, мен кече күн дагы айтып өткөм, жылына 1000 адам өлүп атат. Бул деген эң жаман көрүнүш. Ошондуктан мен ойлойм, именно ошол адамдын өмүрүнө коркунуч келе турган штрафтарды кайра көбөйтүшүбүз керек. Анткени ошондой штраф чоң болсо, ошол жолго барбай калышат биринчиден. Экинчиден ошо жөнөкөй биздин туура мамлекеттик иште иштеп же бир частниктердин колунда иштеп, айлык алгандардын айлыгы бүгүнкү күндө ондой чоң штрафтарга жетпейт. Бирок жөнөкөй штраф 300 сом. Штраф 300 сом болгондон кийин алар деле бузбай калды. Бир аз тартипке келди десек деле болот негизинен. Мурункуга салыштырмалуу тартипке келди. Мисалы, мен өзүм деле коопсуз шаар киргенден кийин тартипке келип калдык. Бардыгыбыз. Силер деле ошондой болуп калдыңар, туурабы? Штраф төлөйм, башка кылам деп. Ошондуктан бул коопсуз шаар негизи керек. Штрафтын саны азайттык, түшүрдүк, элге ылайыктуу кылып. Бирок силер айтасыздар, азыр бул коопсуз шаардын Вега компаниянын бизге кереги жок. Мындай кылайлы, анда бир аз туура эмес болуп калат. Биз мына 3 бутулар боюнча да сөз болуп атат, камера боюнча 50% ошондой деп. Ал боюнча биз комиссиянын чечимин чыгарабыз. Эгерде чындыгында мыйзамга карама каршы келе турган болсо, аны биз ошо мыйзам менен жоопко тартканга ошо өзүбүздүн чечимибизди чыгарып беребиз. Бардыгын комиссия өзү чыгарат. Рахмат. Мындайда азыр дагы бир коомдук жаран калды. Анан жанагы бир кошумча айтып коеюн. Балдар бардыгына шүгүр дейли. Мен мисалы толугу менен жана стоп линияны дагы алып койгон бул туура эмес. Жөнөкөй адам мурда пешеходдон өтүп атканда машина впритык келип алып туруп алчу. Азыр Кудайга шүгүр коркуп кичине тияктан алысырактан токтоп калды. Бул деген жөнөкөй жүргөн балдар, биздин эле өзүбүздүн балдарыбыз, кичинекей кыздар. Ошондуктан мындай такыр эле четтен чыгып кеткен тоже болбойт. Баарын алып койгон деген туура эмес. Бул керек. Ансыз деле мына басым түшүрүп койдук. Мен ойлойм бул дагы бирден бир ошо өкмөттүн өзүнүн жумушу, экинчи жактан мына депутаттардын да сунушу, биздин комиссиянын дагы бир өзүнүн салымы болду. Ошон үчүн мындай ирет менен кете берели. Дагы бир коомдук жаран калды. Келиң, сиз дагы айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Жыргал Чоенов. Биз жарандык активист десек деле болот. Мен ушул коопсуз шаардын ушул сиздерге суроо берейин деп турам. Аты айтып атат коопсуздук шаар депчи. Коопсуз шаар деп. Бул коопсуз шаар деген бул эми камера коюп атасыздар. Мен Оштон келдим. Мисалы Ош шаарында турабыз. Ош шаарында азыр камералар коюлуп атат. Белгилери көп жерлерде жок. Көп жерлерде мындай нарушениялар көп болуп атат. Мисалы ошо камера койгон боюнча деле айтсак болот. Анан мен ушул коопсуз шаар бул камералар бир гана автоунаа мингендерге гана иштейби?
МВД жооп берип коюңуз. Уруксат болсо мен жооп берип коеюн. Урматтуу депутаттар, урматтуу отурумдун катышуучулары, коопсуз шаар долбоору негизинен могу биринчи этап боюнча биз азыр айтып атпайбызбы? 110 комплекс бар, ошонун ичинен 20сы көчмө, 90-ы бул стационардык объектипчи. Ал стационардык объект болгону менен ар бир көчөнүн кесилишинде бир эле камера турган жок, ал жерде 16дан камера турат. И ошол 16 камера көчөнүн кесилишинин бардык тарабын күндүзү да түндөзү дагы сүрөткө тартып, ошол жерде болуп аткан окуянын бүт бардыгы, андан сырткары өткөн транспорт, андан сырткары өткөн адамдардын да бүт бардыгы боюнча иштейт да, ошол эле кылмышты алдын алуу боюнча жана башка боюнча. Бирок мен азыр белгилеп айтып кетсем, урматтуу депутаттар, чтобы белгилүү болуш үчүн мына биз Бишкек шаарынын аймагында 42 жерге стационардык камера койгонбуз. Эгер ала турган болсок 500 метр тияка, 500 метр бияка, бул 42 километр да. 42 километр жол бул Бишкектеги жалпы жолдун болгону 3% түзөт. Биз азыркы күндө коопсуз шаар долбоору десек, эмне себептен толук кандуу иштебей атат? Себебинен камера 3% жолду гана камтып атат. Чүй областын ала турган болсо 48 жерде камера орнотулган, ал 48 километрди камтый турган болсо, ал болгону 0,5%-ын гана камтыйт болгон жолдун Чүй областы боюнча. Себеби дегенде 12.084 километр жол бар да. Ошон үчүн жана биринчи этап, экинчи этап, кийинки үчүнчү этап менен анан толук кандуу камера менен камсыз болгондо гана иштейт. Ал эми жана экинчи этап боюнча деле сиз айтып аткан Ош шаарында коюлуп аткан камералар, ал жерде не только ошол жолдун коопсуздугу, жол эрежелерин бузуу эмес, андан сырткары коомдук тартип, жалпы эле жарандардын ошо коомдук жүрүм туруму боюнча дагы көзөмөлгө алына турган система толук кандуу иштейт. Жок, мен мисалы кооптуу шаарды, мисалы ошол мен эле эмес, бүт эле эл мындай көрүп турат, байкап эле турат. Сиздер бир эле автоунан эле жолду койгонсуңар, мисалы ошол жердин эле атырабын эле айланасын эле тартып, ошол жердеги эле болгон штрафтар жазасыздар, неме кыласыздар, саласыздар. Негизи коомдук жайларда бизде мисалы көчөлөр бар, ар бир улицалар бар, ар бир чоң көчөлөргө эмне үчүн бул коопсуз шаар деп өзү аты ушундай бир айтып атат да, коопсуздукту карайт турган нерсе болуп атат. Эмне үчүн сиздер ошол жерде бир эле жолго же эми ушул автоунаа жүрө турган жерлерди эле эмес, коопсуздук мисалы мына ошол камераңарды көп мына жарандык көп адамдар жүргөн жерлерде, базарларда же болбосо бир башка көчөлөрдө, бир ошол бир караңгытылган же болбосо бир кафелердин бир борлорунда мисалы кылмыш асфальтта бул болбойт да, кылмыш болсо дагы жашыруун болот. Ошо жашыруун болгон жерлерди эмнеге сиздер ошол жерлерге дагы камераны орнотпойсуздар? Уруксат Марлен Абдрахманович, действительно туура суроо берип атасыз. Себеби дегенде бул коомчулуктун эң бир чоң баягы чордонунда турган маселе. Биз ал могу Вега компаниясы менен же болбосо кытайлык компания менен эле чектелип калбастан, азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, МВДда командалык башкаруу пункт ачылган, эски аэропорттун агентствонун зданиясында. Ошол жерде биз азыркы күндө МВДнын ошол контролуна тутамдап, Кыргызстан боюнча областтык борборлорду, негизги тиги трассаларды ошолорду да киргизкенбиз. Биз ал жакты дагы ошол байкоо системасы менен кошумча киргизип атабыз. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, сиздер кабыл алып берген Бишкек шаарында, анан Ош шаарындагы тышкы видео байкоо боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде бүт торговый объектилер, парковый зоналар жана башкаларда ошол жанагы субъекты предпринимательства тоже камера койгонго милдеттүү деп ал милдеттендирилген. Биз азыр ошол камераларга бирдиктүү техникалык параметрди берип, ошол биздин системага полностью интеграция боло турган кылып, и ошол биздин система ошол орнотулган камерадагы кыймыл аракеттин бардыгын көрө турган талапты азыр киргизип атабыз. Бул да бир күндө ишке аша турган нерсе эмес экен, бирок мына бул акырындап уже по этаптан уже ишке ашып атат да. Жо, мен аны айтайын дегеним, азыр коопсуз шаар мисалы Бишкекке биринчи курулду да. Эми экинчи этап ушул Ошко курулуп атат. Чоң килтейген ушу биздин мына борборубуз болгон Бишкек шаарында курулган. Эмне үчүн ушу Бишкек шаарындагы ошол көчөлөрүндөгү ошо немелерге дагы бир мындай коюп койбойсуздар деген эле суроону берейин деген мен. Азыр уруксат ушул жерден суроо. Мага менде мындай ой бар да, сиздин берип аткан сурооңуз боюнча, ооба өтө туура суроону берип жатасыз. Мындай да, аны эмне үчүн машиналарга эле коюлган деп жатасыз, себеп дегенде акча түшүп атпайбы ошол компанияга, туурабы? Акчаны алып жатат.
башка жакка койсо ал пайдасы жок нерсе. Ошон үчүн даже тендер өткөрсө деле эме бирөө жарым катышына күмөн бар да. Ошон үчүн баягы мамлекеттин өзүнүн бюджетинде акча болуп, ошол жактан чыкканда гана курулат болуш керек деген ойдомун. Мен бул, конечно, жеке оюм, ошондой болсо керек. Бирок ошентип курулуп кеткен өтө жакшы болот эле. Себеп дегенде көптөгөн кылмыш иштер болуп жатпайбы? Ошолор жеңиле табылып калмак да, мамлекет өзү чындыгында утмак. Ошону карап толук жашына кылып эсептеп чыксачы, бирок сурооңуз туура. Болбой курулбай жаткан ошол эле жанакы эле бюджеттин тартыштыгынан курулбай жатат. Бурун Кушбековна, белгилеп кетейин, биз биринчи күндөн баштап сиз менен эми келип атпайсызбы? Биз так ушудан баштадык. Коопсуз шаар деген бул бир гана машинелерди эмес, негизинен баардык элибиздин коопсуздугун карай турган системаны кылсын деп. Биз өзүбүздүн заключениябызда, чечимибизде аягында сөзсүз бир пункт менен бул кирет. Биз талап коебуз. Биз жөн эле жол эле эмес, баардык массалык турган жерде керек болсо двор жерлерде сөзсүз түрдө камералар турсун, бир эле коммерческий эмес, элди да карай турган нерсе камтылсын деп кана киргизебиз. Аны туура белгилеп кеттиңиз. Анда урматтуу, сизде дагы бир кыска берсеңиз, анан биз жыйынтыктайлы. Азыр Иманалы Сакулов мырзага айтыңызчы, жогоруда коопсуздук маселеси жөнүндө айттыңыз да. Акыркы бир жылда канча кылмыш иши катталды? Официальный МВДга. Жалпы кылмыш иши канча катталганы боюнча менде маалымат жок. Мен жол кырсыктары боюнча жооп бере алам. Эгер керек болсо комиссияга ал боюнча кат бир жылда канча адам, ориентировкада канча машина бар азыр? Ориентировкада соттук чечим менен тергөөдүн жана башка акыбалдар менен 5000ден ашык машина азыркы күндө баягы ориентировкада турат. Коопсуз шаар, сиз айтып аткан, мактап аткан азыркы проектиңиздерде канчасы? Коопсуз шаар долбоору аркылуу биз 22%-ин ошол именно камералардын жардамы менен таап, аларды кармап атабыз азыркы күндө. 22% өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына 99% кылмыш иши бүгүн машинанын участокасында болот. Баардык кылмыш ишин бүгүн автоунаа менен жасашат. Бирок мына 20% кармап атат. Кана коопсуз. Жана мен айтпадым. Эмне деген негизичи мына негизелечи. Негизичи. Ошону эске алып койсоңуз. Бул жакта МВДга, ушу ГАИге эмне деген донорлор, эмне деген акчалар, эмне деген каражаттар бөлүнөт? Кумга сиңгендей жок. Мына машиналарды алды, канчалаган машиналар алынды, канчалаган жанагы планшеттер алынды, радарлар. Бирок кумга сиңгендей жок, результат жок. Адамдар 500 адам кырылып калып атат жолдон. Канча адамдар мисалы. Эми реформа керек, конкреттүү бир мындай иштеш керек да негизичи. Рахмат. Туура. Биз дагы депутатыбызга сөз берип коелу, келиңиз. Айбек Сапарович. Келиңиз. Мына бүгүнкү күндө ошто иштер жүрүп атат, камералар орнотулуп атат. Канчалык деңгээлде, канчалык пайызы бүттү десек болот? Ким маалымат берди? Бишкек менен Ош шаарында бүгүнкү күндө 70%-га. Азыр Бишкек, Ошто 70% даяр уже киришкенге. Азыр камералар киргизилип баштады. Кайсы срокко киришет ишке кирет? Азыр биз ошону октябрь айына чейин киргизгенге аракет кылып жатабыз. Ошол октябрь айынын кайсы башынабы, аягынабы? Аягына чейин. Азыр ал жакта центр мониторинг курулуп жатат. 2 центр мониторинг болот. Бул Бишкек шаарында обработка болот, анан Ош шаарында дагы бир центр мониторинга болот. Ошол Ош шаарында азыр центр мониторинг курулуу иштери жүрүп жатат. Ошол курулуу иштери бүткөндөн кийин ал ошол камералар ишке кирип, анан обработка башталат. Ош Бишкек жолунда канча камера коюлат жалпы эсеби? Экинчи этаптын алкагында Бишкек Ош жолуна жалпысынан 37 жерге кошумча азыр камера коюлат. Андан сырткары жана айтып кетпедик, урматтуу депутаттар, бул жерде жанагы 3 буттуу көчмө аппараттык комплекс боюнча өтө чоң талкуу болуп атат. Мына биринчи этап боюнча 20 каралган, экинчи этап боюнча 40 ошол көчмө аппараттык комплекс коюлат. Ошонун дагы 30% Бишкек Ош жолуна коюлат. Себеби дегенде бизде жол кырсыктарынын жалпы жол кырсыгынын 33% ылдамдыктын айынан болуп атат. Ошонун кесепетинен каза болгондор 43%ды түзүп атат. Ошон үчүн бул ылдамдыкты чектөө бул сөзсүз түрдө бизге керек, талапка дагы ылайык болот деп эсептейм да. Мына Ош Бишкек жолунда камераны көбөйтүш керек мүмкүн болсо. Чем азыр бизде Ош шаарында же Бишкек шаарында камера койгондон көрө ошо жолдо коюш керек. Себеби бүгүнкү күндө ДТП бүт ошо жолдо болуп атат. Өлүмдөр ошо жерде катталып атат. Ошон үчүн камераны ошо жерге көбөйтүш керек. Чем шаардын ичинде карагандачы. Ошону караңыздар, ошо шаардын сыртында ошо Ош Бишкек жолуна көбөйтүш керек камераны. Ошо азыр камералар турган жерде шоферлор жайыраак айдайт машинасына. Камера көп болсо билет. Трёхножканы алып чыгып коюп коет экен, аны көрбөйт да адам, катуу келет баары. Ал только акча үчүн эле коюп коет экен.
Ошон үчүн камераны көбөйтүп знагын коюш керек сөзсүз. Эл ошону уже түшүнүп ошондой түшүнүп алат. Себеби эл камера өз элди тарбиялап коюп атат, жайрак айдатып. Ошонун аракетин кылыңыздар. Уруксат бар. Урматтуу депутаттар, бул жерде ошо түрөк ножканы баягы биз жаман көргөнүбүз менен бизде жол эрежесинде болгону эки эле правила бар. Аны ар бир айдоочу окуйт дагы билет. Калк жашаган жерде 60-тан ашпаш керек, калк жашабаган жерде 90-дон ашпаш керек. Биз эми ар бир ошо көчмө комплексинин алдына знак койсок, биз элди дагы ошол знак турган жерде гана правиланы сактап, калган жерде каалаганда айда деген баягы түшүнүктү киргизип атабыз. Биз наоборот элди ошол негизги жол эрежесинин талабын кайсыл жерде болбосун, камера барбы, жокпу, радар барбы, жокпу, ошону сактаганга үгүттөп, ошого уже алып барышыбыз керек болуп атат да. Ошондой баягы аң сезимди өзгөртүшүбүз керек болуп атат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда Кудайым буйрса анда сүйлөшкөндө пандемик күнү биз өзүнчө иш-чара сүйлөшөбүз. Среда күнү дагы бул жолу дагы өзүнчө отурум өткөзөбүз. Ал эми сиздер менен баардыгыңыздар менен чогуу четверг күнү 4-тө кайра ушул жерде көрүшөбүз анда. Анда рахмат. Марлен Абдрахманович, Счетный палатага тапшырма бердикпи? Бердик, счетный палата тапшырма бердик. Өткөнкү 2019 муну азыр бизге таратып берген экен, бирок азыр дагы бир жуманын ичинде максималдуу түрдө бизге өзүңүздөрдүн заключенияңызды берип койсоңуз. Марлен Абдрахманович. Анан Унукбек мырза, силерде болгон маалыматыңарды кагаз түрүндө фактылар боюнча сөз менен эмес комиссиянын чечимине тиркеш үчүн кагаз жүзүндө берсеңиздер, Марлен Абдрахманович, да, вот эмеге жанагы договор боюнча 22 июлда кетиптир. Ошо эки договор, биринчи лот жана экинчи лот боюнча. Биринчи лот бул Бишкек шаары боюнча, экинчи лот Чүй областы боюнча. Номери дагы мен берип коеюн бул жактан. Берсеңиз, атабыз мына секретный отдел мага жок деп айтпадыбы? Хорошо. Жок, мен да көргөн жокмун, келген жок. Бирок все равно баягы талап кылгандай депутаттардын намына срочно жиберип коюңуздар. Хорошо? Рахмат. Все, мейли, жакшы.